бакчадагы тарбиячылардын жаман жоруктарын ушул убакытка чейин көрүп келгенбиз. Арасында каза болгондор дагы жок эмес. Бул тарбиячы, бул балага мээр берип, өзүнүн баласындай карап, бул тарбиячынын видеоролиги интернет колдонуучулардын колдоосуна ээ болду. Баарыбызда бала бар. Бул видеороликке колдоо кылып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биздин тарбиячылар дагы бул видеороликти көрүп, сабак алышсын. Бул видеоролик кайсыл жакта тартылган десеңиздер, Казакстандын бакчаларынын биринде тартылган. Бөөктөрдү өз баласындай эркелеткен тарбиячы, бала бакчанын тарбиячысынын бөөктөргө болгон мамилеси интернет колдонуучулардын колдоосуна ээ болду. Тарбиячы кичинекей кызды кийинтип жатып, аны өөп жатканы видео камераларга түшүп калган. Окуя Казакстандагы бала бакчалардын биринде болгон. Видеонун автору дал ушул бала бакчага балам барып жатканына кубанычтамын деп билдирүү калтырган. Саламатсыздарбы, Москвадагы мекенештер, сиздер документ жагынан кыйналып, регистрацияңыз базадан чыкпай жатса, биз сизге Абдуталип байгени сунуштайбыз. Документтериңизди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, трудовой договор, ИНН, СНИЛС, Сахаровага карточка жана башка жумушка керектелүүчү документтерди бат жана таза ишеничтүү жасап беребиз. Андыктан +7 916 044 66 24 WhatsApp связь номерине байланышып, документиңизди тактап таза бүтүрүп алыңыз. Москвада текшерүүлөр күчөп жатат, документтерге так болуңуздар, кызматыңыздарда Абдуталип. Бардык көрүнүштөрүнө каршы аеосуз күрөш жүрүп жатат. Муну элибиз дагы оң кабылдап, жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калууда. А бир кээ бир жерлерде өсүп да кетти. УКМК коррупциялык схема уюштурган сот аткаруучуларды кармады. УКМК Бишкек шаарынын Ленин райондук соттук аткаруучулар кызматынын айрым кызматкерлери тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманы аныктап бөгөт койду. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, сот аткаруучулар капитан жана лейтенант жеке кызыкчылыктарын көздөп, мыйзамсыз кирешелерди алуу максатында өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатып, жарандардан опузалап, акча талап кылуу жана алуу үчүн ар кандай шарттарды түзүшкөн. Тактап айтканда, жарандык талаш тартыштарды кароонун жыйынтыгы боюнча сот чечими адатта тараптардын биринин пайдасына чыгарылат жана сот аткаруучулар анын кызыкчылыгы үчүн белгилүү бир аракеттерди жасоого милдеттүү. Бирок аталган жарандар бул процессти создуктуруп, аларга мыйзамсыз акчалай сыйлык берилмейинче өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарышкан эмес. 18 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул кызматкерлер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинде каралган кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда аталган мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштардын алдын алуу максатында мыйзамдарга жазаны күчөтүү жана чектөөлөрдү белгилөө жаатында өзгөртүүлөр киргизилгенин эскертет. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө коррупционерлерге реалдуу жазадан качууга мүмкүндүк берген жеңилдетүүчү нормалар жоюлду. Эми айып пул менен кутулуп, бир аз убакыттан кийин кызматка кайтууга мүмкүнчүлүк болбойт. Андыктан кармалган эки жаран эч кандай жеңилдиктерсиз жасаган коррупциялык кылмыштар үчүн максималдуу катуу жазага тартылышат.